Урматтуу болочок өкмөт мүчөлөрү, Сооронбай Шарипович, айтсаңыз мага, структураны кайра карайсызбы же ушул структура менен иштейсизби? Ушул структура менен иштейбиз, бекитип берсеңиздер. Кудай кааласа. Мен айтып кетет элем. Могу азыр суу чарба департаменти бар. Ушуну же министрлик, же комитеттин деңгээлиге алып чыгышыбыз керек. Себеби суудан башка Кыргызстанда байлык калган жок. Жумушчу ордудан ошол жерде, экономиканы көтөрө турган тармактан ошол болуп калат. Ушул суунун баарында аз пайдаланып калбасак, биз эртең кеч болуп калат. Экинчи суроо. Коопсуздук шаар боюнча качан баштайсыздар? Кыска эле суроо. Коопсуздук шаар боюнча. Шаар боюнча иштеп атабыз азыр. Жакында эле соту бүттү. Азыр ишке ашырыш боюнча каражат издеп атабыз азыр. Ошону кыска эле айтсаңыздар, качан быйыл башталабы, ошону эле айтып коюңуз. Акча тапканда баштайбыз. Даярдап атабыз азыр. Анан боло турган ички иштер министрлиги. Бүгүнкү күндө сиз ушул МВДга кетип бартасыз, ички иштер министрлигичи. Канча ровуду, канча говуду бар? Роводу ар кайсы шаарда 4 роводу бар. Жок, Кыргызстан боюнча деп атам да мен. Кыргызстан болсо тактап айтсам болот эле мындай. Мына эми билбейт экенсиз, билип алганыңыз жакшы болот эле да. Андан кийин мен айтып коеюн бул жердечи. Эмне үчүн мен бул суроону берип атамын? Эгерде ушул кичинекей ровудулар бар, ушуларды биригеби, бириктирбейби, говудулар биригеби, бирикпейби? Ушул тармагында да реформа болобу, болбойбу? Сөзсүз түрдө болот, аны караштырып атабыз азыр ошо реформа түрүндөчү. Андан кийин электр энергиянын баасы мына бүгүнкү күндө 700 киловаттка чейин 77-ден төлөп атабыз. Андан асса 216-ден төлөп атабыз. Биз жана суу жок болгон маалда коңшулаш мамлекеттерден алганда баасын көтөрдүк эле. Ошол ойдон калып калды да. Ушу баа көтөрүлөбү же түшөбү? Кандай болот бул тагдыры? Амел, андан кийин мына быйылкы жылы дыйкандардын өндүрүлгөн продукциялары сатылбай өтө кыйынчылык акыбалда калды. Бул дыйкандарга колдоо иретинде кандай бүгүнкү күндө иштер жүргүзөсүздөр же келечекте кандай иштер жүргүзөсүздөр? Себеби дегенде өндүрүп продукцияларын сата албастан эле элдер кыйналып атат да. Болду мен суроом, рахмат. Биринчи суу чарба департаменти боюнча, комитет кылыш боюнча эми айыл чарбасы бир болуш керек. Бул бир система. Анан бир системаны бир жерден башкарылбаса, бул сөзсүз бир жерден үзгүлтүк берсе, анда бул дыйкандар өзүнө зыян болот да. Бир жерден башкарыш керек. Экинчи коопсуздарды айттым. Электр энергетика боюнча сиз билесиз, энергетика тармагы бул Союздан бери келатып, мына эгемендүү мамлекет болгондон бери бул тармак 46%га потеря жетти. 46%га. Билесиңер, өндүрүлгөн электр энергия мурунку заманда 34 менен кийин 10 жыл алынды. 34 менен. Азыр мына буюрса 12,3-кө түштү. Мына 9 айда 1,17-ге түшүрдүк. Түшүрүп, бирок ушуну кылганда дагы азыркы биз энергетика тармагын ошо жаңылоого каражат аз да жетпей атат. Жетпей атат. Ошон үчүн мына Токтогулга алып атабыз модернизацияга 200 мегаваттка көбөйөт. Камбаратага алып атабыз мынакей 100 миллион көрүп атабыз. Акча жетпеген үчүн алып атабыз да. Ушунун баардыгын тең. Эгерде энергия холдингдин тарифи жетсе, биз ошо энергия холдингдин күчү менен кылсак болот эле. Буга да барабыз. Мына быйыл гана тарифти көтөрбөдүк. Бирок тариф маселеси кайра каралып чыгыш керек. Буюрса, Кудай кааласа. Буну 17 жылдан кийин бул маселеге да кайра келебиз. Аны ошондо жообун айтабыз. Анда мына жол министрлиги жаңы министр келе атат. Эми биз билгенден бул киши тажрыйбалуу. Ошол тармакта көп жылдар 10 секунд.
Ушул жол тармагын жашык көзөмөлдөңүз. Себеби дегенде көптөгөн баштаган иштер бүтпөй калып кеткен. Билесиз да? Мына Ош Бишкек жолунда эле участок бүтпөй, маданият участогу бүтпөй эле калып, бүгүнкү чейин мына калып атат. Анын бардыгы бүтөт, Кудай кааласа. İşte 17 жылы башылат. Маданият жолу дагы барлыгы башылат, бүтөт ал. Баткен жолу да бүтөт толугу менен.